сындырсаң. Ай, бұл бетпе же көтпе деген жоқ. Страшный эмес да, эми көтпөйчү. Сөгүнөм. Чыгарып алчы. Энеңе ойбойсуң не? Чыкырчы ону, бля, кактык болосуң доске. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө дүң болуп аткан жаңылык жөнүндө өз оюмду жана позициямды билдире кетсем, урматтуу кыргызстандыктар, биз ушунчалык ызырынуу менен, ушунчалык ачуу менен өлкөнүн ырыскысын, элдин ырыскысын тонуп аткан уялбаган коррупционерлерге, өспүрүм кыздарды зордуктап коюп аткан кылмышкерлерди актап салган бир кандайдыр бир сотторго, же болбосо аялын сабап өлтүрүп койгонго чейин жеткизген учурларга көз жумуп койгон укук коргоо органдарынабы ушондой бир көрүнүштөргө ушунчалык ызырынуу менен жалпы каршы турсак дагы жакшы болот эле, сөзсүз түрдө. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биз андай учурларда андай адамдарды биз сыйлап, төрүбүздүн эң төрүнө отургузуп, баягы кошоматчылык көргөзүп керек болсо, ушунчалык баягы кандай бир башкача бир эки башка стандарт деп коет. Ошо эки башка стандарттар жашайбыз да. Анан кийин ал эми жалпы видео боюнча айта кете турган болсом, бул Курал Чокоевдин долбоору, өзүнүн YouTube каналынан чыгарган долбоору. Бул кандайдыр бир коомдук каналдан же болбосо коомдук радио станциялардан жалпы элге жарыя болгон жок. Бул Курал Чокоевдин каналынын өзүнөн эле чыкты. Анын каналында ашып кетсе бир 1000ден ашык өзүнүн катталуучулары бар болсо керек. Ошолорго арналган видео. Видеонун ичинде өзүңүздөр байкагандай биз кандайдыр бирөөнүн бир адамдын намысына же абийирине шек келтирген ушунчалык бир мындай анчалык деле жат көрүнүш болгон жок. Ал жерде ошол 5 адам отурдук дагы бири-бирибиз менен тамашалашып, бири-бирибиз менен шылдыңдашып, ушундай бир отурдук. Албетте жалпы долбоор боюнча айта кетсем, эми жакшы иштеп чыгылган эмес экен. Баягы тамаша иретинде, юмор иретинде, ачык сүйлөшүү иретинде даярдалган долбоор экен, бирок кичине жакшы иштеп чыккан эмес. Анан кийин тамашалар кээ бир жерлерде албетте моюнга алыш керек, баягы сөгүнгөн, ашыкча сөгүнүп кеткен учурлар бар. Анан эми негизи жалпылай алып келгенде, урматтуу мекендештер, бул кандайдыр бир өспүрүм балдарга, кичинекей балдарга ошондой бир тарбия берет деп коркпой эле койсо болот. Себеп дегенде родительский контроль деген нерсе бар. Ата-энелер өздөрү балдарынын YouTube'дан көрүп аткан видеолорун контролдоп койсо болот жана ошондой эле ашыкча эле ошол маалыматты бөлүшүп интернетке тарата бербестен, тескерисинче жабып койсо, бул видео Куралдын өзүнүн каналында эле өзүнүн 1000ден ашык подписчигине эле арналган видео болуп кала бермек. Биз болсо аны аябай чоң талкууга айлантып жибердик. Анан кийин дүйнө элине бир кандайдыр бир уят болуп калабыз деп коркпой эле койсок болот. Себеп дегенде дүйнө элине биз ошол коррупциянын кесепетинен мына Бишкектин үстүндөгү капкара түтүн смог менен эле уже уят болуп калдык анысы эле. Андыктан андан тышкары дүйнө эли кыргыз тилин түшүнбөйт деле, алар түшүнүүнү деле каалабайт кыргыз тилин. Биз ал жерде кыргыз тилинде сүйлөшүп атабыз. Албетте дагы бир жолу айтайын, биз кандайдыр бир адамдын намысына же болбосо абийирине шек келтирген жокпуз. Ал жерде бири-бирибиз менен гана тамашалаштык, бири-бирибизди гана шылдыңдаштык. Андыктан анчалык деле көп кейеп эле койсо болот. Анан кийин мен ал жерге конок катары баргам. Эмне үчүн, каяка баратканымды билгенмен деле, мынчалык чоң резонанс болуп кетерин деле күткөн эмесмин мен. Анан кийин жалпы менин оюм ушундай ошол видео боюнча. Сен чочогуңдай болуппу? Кароо. Ташактары сүрүлүп кетет. Ошону айтайын деп аткам мен да. Тиги газондун чөптөрү типа Ташаң кытыгыла береби. Көрдүңүздөр, уктуңуздар, өтө хайп болуп атабыз. Проект башталганда каалаганбыз, бирок ойлогон эмес мынчалык болуп кетерин. Анан проект пилотный болгондуктан өтө көп каталычылыктар бар. Аны моюнга алабыз. Сөгүнү өтө аша чаап кеткен. Конструктивдүү критиканы кабыл алып, баарын оңдогонго аракет жасайбыз. Бирок прожарка проекти токтобой тургандар бул улана бермекчи. Анан биздин проектке өзүнүн макулдугу менен
заранее айтылып түшүндүрүлүп конокторубуз келген. Биз ушундай прожарка болот, биз аларды сизди шылдыңдайбыз, силер капа болбошуңуздар керек деп заранее айтканбыз. Келгенден кийин прожаркадан кийин дагы алар менен жакшы мамиледе калдык. Демек анан демек баары жакшы. Анан биз башкалардын кадыр баркына шек келтирүү же болбосо доо келтирүү деген максат болгон эмес эч качан. Болбойт дагы. Айтып кетчү нерсе, бардык проблемалардын өзөгү мен болуп калдым окшойт азыр. Эгерде мындай карасак, интернетте аябагандай көп контент бар, бизге биздин менталитетке жатпаган. Кааласаңыздар TikTok'ту караңыздар, жарым жылаңач кыздар, жигиттер, алар жака сиздердин мектепте окуган балдарыңыздар катталган. Инстаграмда да ошондой. Ошол жактардагы чогуу биргеликте токтотуп алганда, мен да силер мененмин. Бирок биздин проект 18+ деп башынан эле айтылган. Настройкалардын бардыгы не для детей деп коюлган. Бул видеону эгерде сөгүнгөн жакпайт десеңиздер көрбөгүлө деген предупреждениялар болгон. Бизде тура түшүнөсүңөр деген ойдомун. Проект уланмакчы. Мен ойлойм, бул проект өзүнүн көрөрмандарын табат деп.